айлығыбыз салыштырмалуу бирибизге жогорку, бирибизге пас болуп чыгып калды. Ар бир балага эт салып келгенде этибиз жетпей калат. Администрация өзүнүн немеси чечим чыгарып алып андай. Айчүрө Каныбек кызы менен Айжамал Назарова Кара Суу районундагы Ахмадалиева балабакчасында иштейт. Алар бакча жетекчиси окуу жайды бүткөндүгү тууралуу диплому болсо да, иш саатын толук бөлүп бербей жатканына нааразы. Айтымдарында башка адистикти бүткөн кызматкерлер көп саат алышкан. Ага айлык чыкканын, канча айлык чыкканын мага айткан жок. 9000, мага 7000 айлык түштү. Жакшынакай эле чечип берип, ошо мени бир группада иштей турган кылып сүйлөшүп кетилген, чечилип, бирок ого байланыштуу бул Зейнеп эжекебиз бизди бир группага койгон жок. Азыр деле ушул тапта ушул неме кызыбыз иштеп атат, Шеригин Батыма. Мен өзүм азыр 2 күндө 3 күн, 1 жумада 2 жолу келе турган болдум, дагы мурунку эле. Тарбиячылар Кара Суу райондук билим берүү башкармалыгына кайрылышкан. Мекеме балабакчаны текшерип, жетекчисине жумуш саатты теңдештирүүнү тапшырган. Бирок андан бери эч кандай өзгөрүү болгон жок дешет. Кызматкерлер бакчада башка алешемдиктер да бардыгын, тамак ашка эт кошулбай жатканын кошумчалашты. Көчүңөр бар болкатыңарда? Ар бир балага эт салып келгенде этибиз жетпей калат. Андан балдар суранып калат, эт салып бериңиз эжеке, мага эт салып бериңизчи деп. Анан экинчиси бизде тендерчик иштебейт. Зейнеп эжекебиз өзү күйөөсү менен продукт алып келип беришет. Өзүнүн өтпөгөн күрүчтөрүн алып келип аш кылып берет, кызыл күрүчтөр менен ал балдарга зыянды ашказаны ооруп калат. Ахмадалиева балабакчасынын жетекчиси кызматкерлерге жумуш убактысы теңдештирилип бөлүнгөнүн, Айчүрө Каныбек кызы өзү угай электигин айтты. Мен бүгүн профсоюзный чогулуш өткөзгөнүмдө бардыгына тегиз 11 ставкадан бердик. Айчүрөк окууда болгондугуна байланыштуу кол койбой калган. Калган баары кол коюп, ыраазы болуп, тегиз эле кароо болгон. Балдардын тамак ашы боюнча баары жайында деген менен бакчага кирип учурдагы абалды көрүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Райондук башкармалыктан уруксат сурап келишибизди талап кылды. Ашканага билесиң, мен дагы кирбейм да. Мага дагы мүмкүн эмес, себеби алар санэпидстанциядан, лабораториядан өтүшөт. Санитардык нормалар сактап жүрсөк болот да. Райондук санэпид көзөмөл кызматы менен билим берүү башкармалыгы бакчага кирүүгө эч кандай тоскоолдук жоктугун айтышты. Мындай жагдайда бакча жетекчисинин өз кызыкчылыгы менен кирбей калганыбызды түшүндүк. Кеңир кире бересизби? Эч нерсе мындай буйрук жокпу? Эми биз дагы билишибиз керек да, билим берүү дагы балабакчага эмне себептен кирдиңер, ошол алдынан айтып койсоңор деле болот эле. Ушул сөзүңүздү мындай токтоо эле айтып берип койбойсузбу же? Эми сиздер башка вопростор менен келсеңер, эгерде немеге администрацияга түшүндүрүп, маска тагынып, ушул режимге тартсаңар болот. Сеге неме жок, башка немелер кирип неме тартпасын деген жок. Ошол санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы тарабынан кандай чектөөлөр? Жок, аны ток ата-энелер үчүн болгон булчу. 2 күндөн соң балабакчага кайра барып, белгиленген аш тизмекке ылайык тамак берилип жатканына күбө болдук. Нараазычылык билдирген кызматкерлер текшерүүдөн кийин тамак аш жакшыра баштаганын айтышты. Баклажан, болгарский бар. Замор иштетип алганбыз менен. Ахмадалиева балабакчасында 170 бала тарбияланат. Ай сайын ата-энелер тамак аш үчүн 1000 сомдон жыйнашат. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Т-Медиа, Ош шаары.